Негизи эле кыргызда ушундай да. Тирүү кезиңдечи эч качан баркың болбойт да. Анан өлгөндөн кийин эсил кайра сени кайдан көрөм. Тоо менен, күнү менен, айы менен эми сенсиз кантип жашайм дейт да. Көчөгүн ошон үчүн айтылат да, тирүү кезде пенде бири-бирин сыйлаш керек. Тирүү кезде бири-бирин сүйүш керек, бири-бирине жакшы болуш, махабатта болуш керек, бири-бирине субханалла мамиле куруш керек, бири-бирине болуш керек. Анан бул дүйнө өзү кыска, мындай эме мындай кандай десем мындай кичинекей эле мындай эле да. Юсуф Таваслийдин бир китеби бар да, ошондо бир сөзү бар. Камчынын сабындай эле жашоо дейт да. Эми ошо айтат да, камчынын сабындай болгон жашоодо дейт, бири-бирин сыйлай албай, жашай албай, бири-бирин жакшы мамиле кыла албагандар дейт да, эми камчынын ар жагында кандай болот дейт да. Жашоо ушунчалык эле да. Ошонун себебинен субханалла тирүүлөргө насаат ушул эки да. Тирүүлөргөчү насаат ушул эки, тирүүлүктү туура колдонуш керек. Тирүүлүктү туура колдонуш керек. Өлгөндөн кийин анын жанына апарып мисалы мүрзөсүнөчү чоң эки этаж куруп койдуң. Билеген, бүт условия менен куруп кой. Жо үстүнө курбай эле кой, алдына куруп кой. Анан жерди эки этаж куруп кур, бүт условия алып кой. Тим эле кондиционер бар нерсени коюп кой, өлүктү жаткызып койсоң некен? Ага бир тиын кереги жок дагычы. То кереги жок ага. Ага тим эле эмне кылсаң да кереги жок да. Мисалы алып келип туруп үйрү, жылкыны үстүнө тепсет, могу сеники деп кыйкыра берсең деле ага кереги жок да. Туурабы? Ага кереги жок. Эми өлгөн адамга эмне керек десе, жакшы сөз, анан жакшы дуа керек экен болду. Ошонун аркасынан жакшы сөз. Билесиңер, кыргызда бир мындай жаман дей албайм да, мындай бидат. Өзү шариатта деле кабыл алынган нерсе эмес. Бирок мүрзөдөн чыгып баратканда кандай адам эле деп сурайбыз? Сурайбыз, кандай адам эле десе, кээ бирлер ой, жакшы адам эле деп ушундай кетип баратат туурабы? Жакшы, ошол кетип баратканда биз жакшы адам дегенибиз уже кабырдагы адамга пайда берет.